Аттуу кеңешменин мүчөлөрү. Мен даярданып силерге бир сүйлөйүн деп келдим. Жалпы бир талуулуу маселелерди козгоюн. Жагышы да мүмкүн, жакпашы да мүмкүн. Мен ойлойм, бул жерге азыр президенттин милдетин аткаруучу Мамытовдун указы менен абройлуу, Кыргызстанга эмгеги сиңген, белгилүү, урматтуу адамдар келип катышып отурасыздар. Конституциялык кеңешмеге түзүлгөндөн баштап көңүлдүн бардыгы бизге бөлүнүп атат. Конституциялык кеңешме эмнени иштеп чыгат? Булар эмне деген адамдар? Булар ушу азыркы бийликтин эле командасын аткарып, орусча айтканда адабиянт болгон адамдарбы, же талашып, тартышып, маселени чече турган адамдар келдиби? Эмне үчүн биз Конституциялык кеңешмеге кирбей калдык деп, мына өзүңөр көрөсүңөр, билдиңер, 17 ноябрдан баштап Жогорку кеңештин сайтына илине баштан баштап 5 мүнөттөн кийин катуу талкуу башталды. Алар окубай эле, көбү окубай эле талкуу баштап, аябай катуу сын болуп атканын өзүңөр көрүп атасыңар. Бирок мен сындардын бардыгына кошула албайм. Патриот инсан катары, укук коргоочу катары, мыйзамды түшүнгөн катары баарына кошула албайм. Негизи бар алардын сынынын, бирок кошула албайм. Ошон үчүн биздин кеңеш азыркы жаңы долбоордун, бул жерде Жумагул Байкенов да келип отурат, белгилүү адамыбыз, интеллектуалдуу адамдардын бири Кыргызстандагы. Мына ушундай адамдарыбыз, мен ойлойм, бизге чоң жардам берет. Медиаткан шерин курулуштар да келип калса, катышса жакшы болот эле. Мен ойлойм, биздин эң чоң нерсебиз азыркы мындай келаткандагы мындай азыркы ушул конституцияны талкуулап атканда эң негизги 3 маселе болуп атат. Биринчиси жакшы жагы. Эч качан мурдагы президенттер курултай маселесин колдоп келишкен. Кандай колдоп келген, жакшы деп, жакшы кабыл алып киргизебиз деп койчу. Мына кадыр отурат бул жерде. Бирок киргизген эмес, законда кабыл алган эмеспиз, эчке болгон эмес. Ошо ойдон калган. Азыркы Садыр Жапаров баштаган демилге курултайды мына бул жаңы долбоорго киргизип атат. Бул Кыргызстандын тарыхында эмес, Борбордук Азиянын тарыхында жок. Эми бул кандай иштейт башка маселе. Бирок курултайды Садыр Нуркожоевич киргизип атат. Бул да эрдик дебесе дагы бул чечкиндүүлүк деп эсептейм да. Бул көптөн бери биздин жүргөн тилегибизди ишке ашырып атат да. Экинчи маселе. Аткаруу бийлиги мына белгилүү адамдар, Кыргызстандын тагдырын чечкен адамдар отурасыздар. Аткаруу бийлиги 32 премьер алмашты. Аткаруу бийлигинин премьердин бардыгын эмне кылат? Жаман иштесе премьерди кетирип салат да президенттер кала берет. Мальчик битя да. Кала берет. Ошентип 32 премьер-министр алмашты. Бир дагы президент жоопкерчиликти өзүнүн милдетине алган жок. Ал эми азыр демилгечи болгон биздин жаш лидерибиз, жетекчи, ушул өзүнүн милдетин алып, премьердин милдетин аткаруу бийлигин өзүнүн башына алып, аракеттерди көрөйүн, иштейин, өзүм жооп берейин деп атат. Бул аябай, мен ойлойм, бул чоң жетишкендик деп эсептейм, бул азыркы биздин конституциянын чоң жетишкендиги. Анан үчүнчү нерсе, президент адам укугунун жана эркиндигинин кепилдиги деген болгон эмес. Кепилдигинин статья мурда алынып салынган. Азыр мына ошо президент адам укугунун жана эркиндигинин кепилдиги деген статьяны кайра киргизип атат. Бул мен ойлойм, бул жакшы нерсе деп ойлойм. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, ар бир 6 ай сайын бир жыл сайын гана премьерлер кетип турган. Азыр болсо, эгер президент аткаруу бийлигинин башына кетсе, мурдагыдай баягы мындайча айтканда башаламандыкка жол берилбейт. Ошон үчүн бул азыр супер президенттик өлкө деп айта албайбыз. Единственный аткаруу бийлигинин башында президент турат. Башкасы мына 2 статьяны тең карап чыктык. Мына мунусу долбоор, мунусу эме. Ошо мурда кандай президенттин ыйгарым укугу кандай болсо, премьердики кандай болсо, ошондой эле, тиги жогорку кеңешти калдай болсо, ошондой эмеси ылдый түштү да. Эми анткени президент өзү алып атат. Анткени өкмөт эч кимге жооп бербейт. Бирок урматтуу кеңешменин катышуучулары, мен сиздерге аябай сыйноо менен мамиле. Биздин ишибиз мына төрөгабыз айткандай консультативдик эле иш эмес. Биз азыр мына Садыр Нуркожоевич айтты кече. Анын ишенимдүү өкүлү кече айтып атат. Садыр Нуркожоевич дагы болуп аткан кемчиликтерге, могу конституция кемчиликтерге нааразы болуп аттыр, мындай эмеси бар, өзүнүн кабатырланып аттыр деп айтып атат. Мен аны жазган жокмун дейт ал киши. 10 жылдан бери келаткан демократиялык патриоттук күчтөрдүн тилегин орундатып, ошолорду бир кагазга түшүрүп койдук. Эми талкуулагыла деп атат. Биз ошон үчүн талкуулашыбыз керек дагы, өзүбүздүн эмебизди, сунушубузду аягына чейин беришибиз керек болуп атат. Бирок мына ошон үчүн бир жакшы иштер башталды. Бирок урматтуу кеңешменин катышуучулары, мына биз бул жерде отурган 80 киши Кыргызстандын тагдырын чече албайбыз да. Мына биз менен эле параллельно башка офистерде тегерегиз стол өткөрүп, Отунбаева, Текебаев деген Кыргызстанга атак даңктуу президент болгон, атасы болгон, энеси болгон адамдар конституцияны талкуулап, биз эмне үчүн кирбей калдык?
Садыр Норгожоевич эмне үчүн бизди киргизбей салды? Эмне үчүн башкалардын баарын, өзүлөрүнүн баарын кошоматчы адамдар деген сыяктуу да киргизип алып, эмне үчүн талкуулаганга акысы бар деген сөздөрдү айтып, бул толугу менен айтып атат мына. 5-6 айтып кетейин. Эмне деген кемчилик айтат? Биринчиден, Каныбек Иманалиев айтып атат. Убактыңыз бүтүп баратат. Азыр эми мен аягына чейин чыгып коеюнчу, кечип бир эгер бүтсүн бул. чыгып коеюнбайбы? Сен туура эмес айтып атамбы? Чыгып коеюнчу мен. Бирок 5 мүнөт. Эми мен атайын даярданып келдим, кечирип коюңуздарчы. Анын ошолар айтып атат. Муну конституциянын иштеме, долбоордун, мыйзамдын иштелип чыкканы туура эмес, мыйзамсыз. 80 депутат болбой калыптыр. Булар тем более суроого бүтүп калган. Туура эмес бул. Ментип иштеп чыкканыңарга силердин акыңар жок деп атат. Экинчи, бул конституция хан болуп калыптыр. Хан анан бул атамандык башкаруу болуп калды деп айтып атат. Совет деген айтып атат, бул конституцияны вообще албашкаруу керек. Комитет тарап кеткиле. Тарап кетке жол алгыла дейт. Бекешев деген Дастан деген жигит айтып атат, мен дейт кол чогултам дейт. Бүт барлык пикет митингтерди чыгарабыз дейт. Эч ким бул конституцияны баспасын, эч ким булар менен сүйлөшпөсүн, ушундай деп. Кыскасы бардык нерселердин баарын айтып катуу сындап атышат. Ошон үчүн мен сиздерге сунуш кылам, урматтуу, уважаемый адамдар. Мисалы алардын айтканына мен кошула албайм, бирок эки негиз бар. Кошула турган бир 2-3 нерсе бар. Биринчиден ошолордун катарында да ошолордун дагы бар, анткени конституция эмне? Конституция келишим да, коллективный келишим. Жалпы бир макулдашууга келген эле документ бул. Ушул эң. Эгерде биз бияктан отуруп 200 киши бияктан талкууласак, алар отуруп алып тияктан талкууласа, тигилер тияктан талкууласа, анан чырдашса, экиге бөлүнсө, пикет митингтер болсо, бул жакшылыкка алып келбейт. Ошон үчүн мен ойлойм, ошондой бир алардын дагы келем дегендер, бирок алар туура эмес кылат. Келип, катышып, пикирлерин айтса болот эле. Бирок андай болбой атат. Ошон үчүн алардын өкүлдөрүн киргизип койсо, дополнительный же башка кылыппы, мындай бир эки жакта туруп алып, монолог кылбай, отуруп алып, мына диалог кылып сүйлөшсөк мондай. Ошол эле отурса, аталар отурса, энелер отурса, суроолорду берет элек. Ошол эле Текебаев айтат элек. Ай, сенин конституцияңдын аркасы менен 32 премьер кетти го, айланайын. Канчалаган чөнтөңөрдүн баарын толтуруп атасыңар. Канча өкмөттү Кыргызстанды чайкап атасыңар. Ушул абалга жеткирдиңер. 6 ай 1 ай иштетти, анан кууп чыгасыңар премьерлердин баарын. Эмне ушул партиялык система эмне кылды? Бизде президенттикте болгон жок. Бекбосун мырза туура айтат. Парламенттикте болгон жок. Бизде партиялык диктатура болуп атат мына. Деп туруп айтат элек да. Ошентип азыр биз эки жакта туруп атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, мен сунушум ушундай талкуулар талаштан тактык жаралат дейт. Биз ушуларды ошон үчүн эки нерсени учитывать этсек, мен бекеринен Токтогай мырзага суроо берген жокмун. Бул киши профессор экен, теория боюнча жакшы күчтүү адис экен. Ошон үчүн айтам. Раз биз премьер-министрдин аткаруу бийлигинин башында президент тургандан кийин, урматтуу профессор, премьер-министр институтун жоюп эле коюшубуз керек. Только эле президенттин башында туруш керек. Мына кечээ сындап атышат. Кечээ сындап урсаңыз, мына Зайдин Курманов, Эсенбай Нурушев, мына белгилүү нарын айыптар сындап атышат. Бул эмне деген? Президент аткаруунун башында келсе, еще өкмөт башчысы турат. Өкмөт башчысынын кандай укугу бар бул жерде дейт. Орун басарынын кандай укугу бар дейт. Анан адам укугу боюнча, мына азыр Гүлмира бекер айткан жок. Биз концепцияны көргөн жокпуз, урматтуу. Философия жооп берип коеюнчу. Сиз жазып Эми койтурсаң мен буспайм. Эми төрага болсо, төрага сабырдуу улак болсоңуз, сен токтоороок. Сабырдуумун мен. Сизде эми президент аягына чыгып коюн мен. Ошон үчүн мен айтарым, жаман адам укугу боюнча глава толугу менен өзгөрүп кеткен. Аны өзгөртүүнүн эч кандай зарылчылыгы жок. Анткени эл аралык стандарт ал. Венециялык комиссиядан өткөн ал. Анан эми биз канча эмне үчүн өзгөрттү? Мурдагы статьялардын баарын эмнеге өзгөртүп салды? Бизге түшүндүргөн адам болсун, обоснование болсун. Азыр сизге айткан обоснование көргөн жокпуз. Бизге түшүндүрүп берсин. Жөн эле по статьяне кете албайбыз эгер. Болбосо ошол бойдон калтырып коелу. Анткени калтырган эч бир зыян болуп калбайт. Ошон үчүн силерден суранарым. Биз деген пикирибизди айталы. Мына кечээ катуу талаш тартыш болду биздин секцияда. Мына Нурлан Рахмат түшүндү. Тартыш болду, биз по статье обсуждение кылган жокпуз. Давай түшүндүрүп берсин, анан по статье кылалы деп атабыз. Ошон үчүн ойлобосун башкаларды. Биз талаш тартыш жок эле, бардыгын эле макул кылып эле кошомат кылалы деп. Мен мисалы азыркы бийликти колдойм. Жапар Садыр Нургожоевдун аракети жакшы. Бирок биз бир эле жактуу колдоп кошомат эретин эмес, туура эмес болсо айтышыбыз керек. Кемчилигин көрсөтүшүбүз керек, ооруп койгон жактарды түзөшүбүз керек. Ал киши да ошентип айтып атат. Антпес ал кишини мына Бакиев жыттанып атат, анан тиги жыттанып атат. Могу режим келип калды деп күнөөлөп атпайбы? Биз деген андай эмес да. Бул жерге деген авторитет мына Каныбек байга окшогон авторитет адамдар келди. Өзүнүн пикирин айткан адамдар келди. Биз жөн эле бирөөнүн куралы болгубуз келбейт. Биз чындыкты айтып, азыркы конституцияга ачык пикирибизди айтышыбыз керек. Ошон үчүн баарыңыздарды мен сыйлоо менен кабыл алам. Рахмат. Кичине анча-мынча кечирип улуураак сөйлөп, көбүрөөк сүйлөсөм кечирип турайын. Рахмат.